Бүгүн 22 августта Баткен шаарында ден соолукка кам көрүү жана жугуштуу оорулардын алдын алуу багытында атайын иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара Баткен гарнизонунун аскер прокурорунун орун басары Мырзабек Эсеналиевдин жетекчилигинде Кыргыз Республикасынын аскер прокурорунун тапшырмасынын жана Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын иш планынын алкагында уюштурулду. Бул иш-чаранын негизги максаты бул аскер бөлүктөгү кызмат өтөгөн аскер кызматчылардын ден соолугуна кам көрүү жана жугуштуу ооруларды жайылтпоо максатында өткөрүлдү. Жыйынга облус аймагындагы бардык коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички аскерлердин аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана медициналык кызматтын аскер кызматкерлери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Баткен облустук курагучулук менен күрөшүү борборунун башкы дарыгери Жеңишбек Шарипов, Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун үй-бүлөлүк дарыгери Эгембердиева Кайрынса аскер кызматкерлерине жугуштуу оорулар тууралуу кеңири маалымат берип, суроолорго жооп беришти. Азыр биз адистер менен келип, ушул өздүк курамга кургагучулук боюнча кенен маалымат бердик. Бул маалымат менен биз ошол кургагучулукту алдын алганга мүмкүнчүлүк жаралат да. Ошол аскер кызматкерлерибиз кургагучулук боюнча канчалык маалымат өскөн сайын бул кургагучулукту алдын алганга жана туура дарыланганга шарт түзүлөт да. Ошон үчүн болушунча азыркы учурда биз аскер кызматкерлерине болушунча кургагучулук боюнча кенен маалымат берип, анан олардын көйгөй жараткан суроолоруна жооп бердик.